Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala Resulillah amma ba'd. Hurmatlı cemaat, Jaratkan Allah Taala'nın İslam dini birimdүүлүккө, ынтымакка, урмат сыйга чакырган дин. Ошо биримдүүлүк, ынтымак, урмат сыйга эң акылуулар аялы менен күйөөсү. Анткени бири-бирин урматтап, сыйлап, ынтымагын таасири гана жаш балдарга туура таалим тарбия жана кыямат күнгө чейин келе турган насылдарга өтө чоң таасири бар. Ушул нерсени эске алып, ар кандай байланыш бар. Тугандар, достор, ата менен бала, эне менен кыз. Бирок бул ортосундагы байланыштарды Алла Таала Кур'ан-ы Каримде өзүнүн аяттарынын белгилери деп айткан жок да, кудуретинин белгилери деп. Бирок аял менен күйөөсүнүн ортосундагы мамилени Алла Таала өзүнүн аяттар, мындайча айтканда кудуретинин белгилери деп айткан да мунучу. Ошондуктан ар бирине Алла Таалам өзүнүн укуктарын берген, милдеттерин берген. Эгерде күйөөсү динде, ыйманда жашай турган болсо, анда аялынын жашоосу рахатта, бактылуулукта өтөт. Эгерде аялы динде, ыйманда өзүнүн милдеттерин аткарып жашай турган болсо, анда күйөөсүнүн жашоосу рахатта, бактылуулукта өтөт. Ата-эне динде, ыйманда болсо, бала чакалардын жашоосу рахатта, ыйман, бактылуулукта. Бала чакалары динде болсо, ата-энесинин жашоосу рахатта өтөт. Алла Таала ушундай кылып койгон, байларга ушундай буйрук берген, аларды аткарса, кембагалдардын жашоосу рахатта өтөт. Кембагалдар ушундай буйрук, милдеттерди берип койгон, аларды аткарса, байлардын жашоосу рахатта өтөт. Бийлерге ошондой, жөнөкөй адамдар аткарса, бийлерге жашоосу рахатта өтөт туугандар. Мына бүгүнкү сабагыбыз аялдын мойнундагы милдеттер, күйөөсүнүн укуктары жана адептери. Эң биринчиден аялы күйөөсүнүн өкүмүнө баш ийиш керек. Мынакей. Ушуну Алла пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Хойрун ниса аллати тасурруху ида надар ва тути'уху ида амар." Насаи китепте келет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат: аял затынын эң мыктысы, эң жакшысы ким? Качан күйөөсү ага карай турган болсо, назар сала турган болсо, ал курсант болот. Жана күйөөсү бир буйрук берсе, өкүм берсе, ага баш ийет дейт. Мынакей, күйөөсүнүн өкүмүнө баш ийүү биринчи адеп. Демек, аялдын мойнундагы милдет баш ийүү экен. Андан кийин күйөөсүнө кызмат кылуу, мүмкүн болушунча күйөөсүнүн ыраазычылыгын табуу. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан: кайсы аял күйөөсү ыраазы болгон абалда дүйнөдөн кайта турган болсо, ал бейишке кирет. Шек күмөнсүз. Андан кийин күйөөсүнүн үйүнө анын уруксатсыз башка бирөөнү киргизбөө. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Ла та'дану имраатун фи байти заужиха илля би идни." Күйөөсүнүн үйүнө ким гана келбесин, кандай гана туугандар келбесин, кандай гана досу келбесин, сөзсүз күйөөсүнүн уруксатын менен анын ыраазычылыгын алгандан кийин анан киргизсин. Башка бирөөнү киргизсе болбойт экен. Күйөөсүнүн мал мүлкүндө уруксатсыз иштетпесин, жана исраф кылбасын дейт. Мынакей, күйөөсүнүн мал мүлкүндө, демек, аны уруксатсыз, аны тияка бияка берип, башкага неме кылып, арендабы же жөнөкөйлө белекпи, кандай болбосун, күйөөсүнүн мал мүлкүндө аял жоопкер. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан: "Куллукум раин ва куллукум мас'улун ан раияти вал мар'ату раия фи байти заужиха." Ар бириңер жоопкерсиңер. Ар бириңер ошо жооптуу ишиңерге жооп берилесиңер. Ал эми аял болсо, күйөөсүнүн үйүндө жоопкер. Демек, күйөөсүнүн мал мүлкүнө бардыгына жоопкер экен.
Күйөөсү үйдө болуп туруп анын уруксатсыз нафил орозо кармабасын дейт мынакей. Нафил орозо кармабасын. Күйөөсү уруксат бергенден кийин анан болот дейт. Ла тасумул мар'a ва бa'luha шахидун илля би идни. Бухари шарифте келет. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат, мынакей күйөөсү үйүндө болуп туруп, аял нафил орозону кармабасын, күйөөсүнүн уруксатсыз. Күйөөсү уруксат берсе, анан нафил орозо. Болосо ибадат бул. Көрбөйсүзбү күйөөсүнүн кандай баш ийиби канчалык турат туугандар. Bir hadiste Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytkan, "Ayyuma imra'atin sallat khamsaha ve samat shahraha ve ahsanat farjaha ve ata'at ba'laha ve fatadkhul min ayyi abwabil cenneti sha'at." Qaysi ayal 5 vakt namazın okusa, Ramazan ayda orozosun tutsa, kүйөөсүнө baş iyse, özünün avirin saktasa, 5'in 8 eşigi teң açık al üçün. Qaysınısından kalasa girsin dedi da. Mınakey. Kүйөөсү менен аялы бири-бирин кемчилдиктерине кичине кандай десем, тагафул, көз жумуп койсун дейт. Бири-бирин кемчилдиктерине көз жумуп койсун. Мына ошондо анан жашоо жакшы болот экен. Жашооңузду чырайлуу кылганды кааласаңыз, анча-мынча окуяларга, анча-мынча сөздөргө, анча-мынча иштерге, анча-мынча адамдарга кылган жаман иштерине, кемчилдиктерине көз жумуп коюш керек экен. İmam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah ulu imamlardan aytat, kuluk münöz, çıraylı kuluk münözdün 90% göz jumup koyu da deyit. Kaçan çıraylı kuluk münöz dep, göz jumup koyup, bilesiz, to'g'ri emas bolip atat, biroq göz jumup koyunuz. Bilmemişke salıp koyunuz, görmemişke salıp koyunuz. Mınaki, demek kүйөөсү менен аялдын ортосундагы ылдыйөдө кедем инсан да барыбызда ката бар. Күллү бани адам хаттаун. Пайгамбарыбыз айткан, адам баласынын баардыгы катакер деген. Бардыгында кемчилдиктер бар. Бирок өзгөчө айтканда жашоону улап кетүү, ажырашпай, ынтымакта жашап кетүү. Туугандар, буга биз сөзсүз бири-бирине күйөөсү аялына, аялы күйөөсүнүн кемчилдиктерине көз жуммайынча мүмкүн эмес экен да. Себептегенде Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан, "Иннал мар'a хулиqat min dala." Аял мынакей эркектин кабыргасынан жаралган. Wa innaka in turid iqamata dal tuksiruha. Эгерде сен аны түздөй турган болсоң, болгондо дагы сол ийри кабыргадан жаралган. Эгерде бул кабырганы сен түздөй турган болсоң, сындырып аласың дейт. Буну сындырып аласың дейт. Fadariha ta'ish biha. Ошо менен көз жумуп эле жаша, сенин жашооң рахатта кетет дейт. Демек, сөзсүз бир жагынан болбосун, бир жагынан кемчилдик болот, ошого биз көз жумуп коюшубуз керек экен. Бири-бирине болгон кичине орой мамилелерде сабыр кылуу. Демек, аялдын бул жердеги азыр мойнундагы милдеттери, күйөөсүнө болгон адеби, укуктарында кандай экен? Эгерде кичине орой, катыгыраак, бир кичине мамиле кыла турган болсо, жаман мамиле кыла турган болсо, буга сабыр кылуу. Андан кийин каниет ыктыяр кылуу. Каниет бар болгонуна каниет кылышыбыз керек. Кандай болбосун жашообуз, каниет. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдан бир сахаба, мен эң бай адам болгонду каалайм дегенде айткан, каниетти ыктыяр кыл, сен эң бай адам болосуң дегенде. Күйөөсүнө шүгүрсүздүк кылбасын дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Миражга барып келгенде, ошол жерде бардык бейишти да, дозокту да Алла Таалам көрсөтүп, кайтканда айткан эле, "Эй аялдар, садака бергиле, анткени дозоктун көпчүлүгүн аялдарды көрдүм" дегенде. Якфурна аширатахунна, силерде ушундай ал аялдар күйөөлөрүнө куфурлук кылат дейт. Суралганда, кандай куфурлук? Алла Таалага капырлык кылабы деп түшүнмөдүм. Жок, бул капырлык деген сөз мындай, күйөөлөрүнө шүгүрсүздүк кылат дегенде. Өмүр бою жакшылык иши бар дайыма кылып, бир жолу аткарбай отурган болсо, сөзүн же болсо бир иш кылып жакшы эме айтып берет экенде, мен сенин эч качан бир жакшылык көргөн жокмун депчи, шүгүрсүздүк болуп калат да. Ошондуктан айтып атат, шүгүрсүздүк кылбасын. Кудага шүгүр деп
бергенде рахмат, ыраазычылык билдирип туруш керек экен да. Күйөөсү сүйлөп аткан учурда аялы унчукпай турсун дейт. Сөз талашып эле, кээде теңме тең эле жооп берип эле, сөз кайтарып, жок. Күйөөсү сүйлөп аткан учурда аял унчукпай турсун. Бүткөндөн кийин анан сүйлөсүн. Мына адеп. Күйөөсүнүн туугандарын сыйласын. Күйөөсүнүн туугандары эң биринчиде күйөөсүнүн ата энеси, кайната, кайнене. Андан кийин кайнагалары бар, кайнежелери бар, кайынсиңдилер. Кыскасы күйөөсүнө байланыштуу канча туугандар боло турган болсо, аларга колунан күчүнөн келишинче, колунан жетишинче бардыгына сый урмат көрсөтсүн. Кошуналар менен азыраак сүйлөшсүн дейт. Ушунун баары көбүрөөк болуп кетет да ошо. Таптакыр сүйлөшпөй койсун деген жери жок, караңыз. Бирок кошуналар менен азыраак сүйлөшсүн дейт. Өзү күйөөсүнүн досторун тууганда өзүн тааныштырбасын дейт. Аял затты Алла субханаху ва таала көбүрөөк уят берген. Жанаке буну Алла субханаху ва таала назик жаратып, маселелерин өтө назик караган. Толук өзүн оңдогонго, толук адеп ахлагын оңдогонго, жүрүш турушун оңдогонго, ибадатын оңдогонго көңүл бурсун. Ошол эле кезде үйдүн ичиндеги бардык иш-чараларды, тазалыгы болсун, тамак ашы болсун, кийим кечесин тазалыгы, бардык нерсени жакшы көзгө алсын. Жана намаз орозого бекем болсун. Күйөөсүнүн алдында кооздонуп, күйөөсүнүн алдында шариаттан чыкпай турган жасалгалары жасанып жүрсүн дейт. Мынакей өзүн карап жүрсүн дегени. Жана аны көргөн учурда өзүнүн ыраазычылыгын, үйгө кирип келет, күйөөсү кандай? Сырттагы ырыскы табам деп кандай гана адамдарга жолукпайт, кандай гана иштерди кылбайт. Бирөө кээде капа болуп келет, кээде көңүлү ачык болуп келет, кээде кыйналып келет, кээде чарчап келет. Ар кандай абалда үйгө келер замат аял кандай курсанчылык менен күтүп алсын дейт. Жакшы мындай маанай менен, жакшы жарык менен ушуну мүмкүн өзүнүн жакшы көрсөтүп, курсанчылыгын көрсөтүп күтүп алсын дейт. Төшөк маселесинде дагы мухаббатын көрсөтүп, мухаббатын ачуу маселеси болсун. Жана эркек менен аял эч качан башка бирөөлөргө, өзүнүн досторуна өзгөчө ортосундагы мамилени, төшөк мамилесине эч качан айтпасын. Кыямат күнүнүн белгилери деп айткан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям күйөөсү аялы тууралуу башка эркектерге мындай деп, аялы күйөөсү тууралуу өзүнүн досторуна менин күйөөм мындай деп өзгөчө ошо төшөк маселесинин сырларын айтуулар мына ушул кыямат күнүнүн белгилери өтө чоң күнөө деп айткан. Күйөөсү үйдөн чыгып аткан учурда аялы эшикке чейин басып келсин дейт. Узатып койсун дейт. Хазрет Умар разияллаху анхунун аялы Асия деген бар эле. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям атын өзгөртүп, сен Асия эмессиң, сен Жамиласың деп. Чырайлуу, сулуу болчу. Асия деген күнөөкөр деген сөз да. Мурунку исламга чейинки аты. Анан кийин пайгамбар заман. Ушу Жамила энебиз Хазрет Умар разияллаху анхуну качан эшикке чыгып, жумушка чыгып атканда эшикке чейин узатып келет эле. Төшөктө жатып да отуруп албай же башка иш менен алек болбой, эшикке чейин узатып, жакшы дуа берип, анан узатып коет эле дейт. Мынакей, бул дагы адептен экен. Жана эч бир себепсиз эле талак сурабасын. Эч бир себепсиз талак сурабасын. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям катуу сөз айткан. Айюма имраатин саалат заужаха талак мин гайри ма баас фа харамун алейхи райхатул жанна. Абу Дауд шарифте келет. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат, кайсы аял эч бир себепсиз эле, үзүрсүз эле күйөөсүнөн талак сурай турган болсо, ага бейиштин жытын жыттоо арам болот дейт. Бейиштин жытын жыттоо арам болот дейт. Демек, урматтуу агайын мусулман бир туугандар, мынакей баарыбызда жашообуз жакшы болуш үчүн жараткан Алла Таала ушундай жолдомолорду берген. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын сүннөттөрүндө жана сахабалардын адептеринде сиздерге биздер келтат. Ушуларды аткарсак жашообуз нурланат, ушуну аткарсак жашообузда бактылуулук болот.
Allah Taalam barыбызга amal kılууга tawfik bersin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel murselin. Elhamdülillahi rabbil alamin.